Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Эгерде сиз бул видеону ачкан болсоңуз, анда көптөн бери үй алууну кыялдап келсеңиз керек. Себеп дегенде тема сизге кызык болду дейли. Ошон үчүн бүгүн сиз үчүн эң бир сонун пайда, эң бир сонун маалымат биздин чыгарылышта болмокчу. Себеп дегенде биз бүгүн Келечек кооперативинде коноктолобуз жана өзүңүздүн кыялыңыздагы үйдү алып жана ошол эле алган акчаны 10 жыл бою бөлүп чачпай өзүңүзгө ыңгайлуу шарттар менен төлөп алганды билгиңиздер келсе, анда ушул чыгарылышты толук көрүп чыгыңыздар. Сизге болгон жакшы бир кеңештерибиздин баарын берип өтмөкчүбүз. Анан бул тема эмне үчүн козголуп жатат? Себеп дегенде мага да кызык. Азыркы учурда кайсы гана жумушта иштебей, үй алуу бир тойло оор. Ошонун гана жеңил жолдору бар экен издеп келатсам, эң бир актуалдуу варианттардын бири ушул Келечек кооперативи болду. Мен келип өзүм үчүн маалымат алдым, жана мага жаккан үчүн мен сиздер менен бөлүшүп жатам. Ошон үчүн эгерде баарыңыздарга кызык болгон болсо, биз менен бирге болуңуздар, лайк басып коюп, каналга катталып, жана эң бир сонун кызыктуу суроолорду ылдыйга жаза берсеңиздер болот. А биз болсо баштадык. Достор, биз Келечек кооперативинин кеңсесиндебиз. Негиздөөчүсү Элеман мырза. Элеман, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен көптөн бери сиздер жөнүндө угуп жүрөм, көптөн бери маалымат алып атам. Анан жакын күндөрү өзүм да офисте келип бир-эки жолу мындай сурап кеттим. Кандай шарттары бар, эмне болот? В принципе, мага кызыктуу болду. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө да кызык болуш керек. Себептен көп үй бүлөлөр азыр үй алганга же квартира алганга мүмкүнчүлүгү жок. Ошонун сиздер кандай шарттар менен алып бере аласыздар? Биз Келечек турак жай кооперативи 2019 жылдан баштап мүмкүнчүлүгү бар же жоктордун баарына жардам бергенге, ушундай үй алам деген адамдарга жардам бергенге салымыбызды берип келип атабыз. Азыркы моментте биз кандай жардамдарды кылып аткандарыбыз, недвижимость алып беребиз. Квартира либо жер үй алып беребиз. Ошо. Шарттар, мисалы мен келдим, сиздерге үй алгым келип атат. Сиздер үй алам десеңиздер, мисалы үчүн 100% менде жок, сиздерге баягы рассрочка менен алам дей турган болсоңуз, бул 25%ын берсеңиз, биз 75%ын сизге беребиз дагы, үй алып беребиз дагы, 10 жылга бөлүп коебуз. Жана 75%ын 10 жылга бөлөбүз дагы, анан биздин кошумча акчабыз бар. Баягы компанияны содержать эткенге бул аябай таасири этет. 2000 сом содержание компания дейбиз да. То есть юридический, бухгалтерский, мисалы үчүн 10 000 сом болуп турган болсо 12 000 сом деп айтабыз. 2 000 сом кайда кетет дей турган болсо, азыркы моментте биз баягы ал 2 000 сомго да тийбей, үй алып бергенге, бат-бат үй алганга биз жумшап атабыз да. То есть силерде минимальный порог 20% болуш керек же 25%. 25% үйдүн 4төн 1 бөлүгү деп болот. 4төн 1 бөлүгү. Эгерде 40 000 долларга мен үй алам деп калсам, жок дегенде 10 000 долларын. Сиз 10 000 долларын бересиз, Келечек компаниясы болсо сизге 30 000 долларды берет. 30 000 долларды 10 жылга бөлүп коет. Юридический жактан документтер кандай оформление болот? Документтер сиз бизге договор об участии болот бизге. Андан кийин баягы оформление кылып атканда биз сиздин атыңызга кылабыз да, бирок биз өзүбүзгө залог алып коебуз. Биз деген 75%ын берип атабыз да. Ошону төлөп бүткөндөн кийин биз арестен чыгарып беребиз. Бирок документтер менин атымда эле болот. Документтер сиздин атыңызда болот. Толугу менен сиздин атыңызда болуп, биз залог алабыз. Ортосуна мындай кандайдыр посредниктер болобу? Скажем, мисалы, госрегистр аркылуу же госрегистр аркылуу оформление болот. Сиз үйдү өзүңүз таап келесиз. Өзүңүз таап келгенден кийин баягы биз ал үйдү көрөбүз дагы. Эгерде рыночный суммага туура келген болсо, биз сизге разрешение беребиз. Бул эмнеге рыночный сумманы карайбыз дегендин себеби, кирки миллиондук үйдү 2 миллионго алып атам дегендер да болуп калып атат. Бизде ошондой жолго келтирбес үчүн биз өзүбүз рынокты рыночный суммага туура келеби, келбейби, ошону карап анан разрешение беребиз. То есть мен өзүм, скажем, 25%ын төлөп бердим. Шаардын каалаган жеринен каалаган квартираны тандап алдым. Кыргызстандын каалаган жеринен. Даже Кыргызстандын каалаган жеринен. Мисалы, мага могу жакты ушул үйдү алгым келип атат. Силер бардыңар, мага мисалы 40 000 долларга деп атат. Силер бардыңар, 40 000 долларга стоящий жакшынакай үй турган болсо. 40 000 долларга туура келген үй болсо, биз алып бергенге даяр документациясын карайбыз. Булдан эмнесин карайбыз? Техпаспорт, договор купли-продажи. Андан кийин болсо, эгерде жер үй боло турган болсо, кызыл китебин карайбыз. Кызыл китепте техпаспортун карайбыз.
Андан кийин бул жерде баягы эксплуатациядан өткөн эмеспи, ошол үйдү да карайбыз. Квартиралар болсо. Эмнеге квартираны жок, ал жер үйдүкөчү. Жер үйдүн тиркемесинен баягы чыгып үйдү тура эмес тургузбогондор бар да. Ошонун негизин караганыбыз, архитектурадан өтүп, уже эксплуатациядан өтсө бизге жакшы да. Эметчи, скажем, келдик, пайызыбыз бар, 25% бердик. Канча күтүш керек? 6 ай плюс-минус деп айтабыз. Биз ачылгандан баштап эле ушул сөздү айтабыз өз негизичи. Ошо 6 ай плюс-минус дегенибиз менен, бирок 6 айга жете элекпиз азыркы моментте. Но все равно биз 6 ай плюс-минус деп айтабыз да. Себеп дегенде биз обществого карайбыз, адан кийин азыр көптөр эле бизди күттүргөндөр көп болуп атат да, наоборотчу. То что очередь келип разрешение берип койгонбуз, ал деп турабыз. Квартира таппай атат, жер үй таппай атат ошондой. Түшүнүгүм боюнча бул жерде сиздерде консультациялар өтөт. Бул Кадрлар ушул жерде тейлинет. Биз бул жерден консультация берет, толугураак маалымат бергендечи. Анан бул жактан өтүп, анан бул жакка келип, дагы бир толугу менен түшүндүрүп берет. Гүлбара эже түшүндүрүп берет. Анан кийин бул жакта болсо, уже документтер үй алгандар боюнча. Уже жанагы бизде мисалы үчүн көп кооперативдер бар да, азыр өзүң эле жана айтып кеттиң. Ошолдор эле мисалы үчүн көп кооператив болгону менен мынча адамга алып бердим деген сөздү жөн эле сөз менен эле эмес, бизде ошо канча адамга алып бердим деп айтса, ошончо адамдын документин ар бир консультант көрсөтүп бергенге укугу бар да. То есть мен келип кичине ишене албай турсам, ачып көрсөтөм. Ачып берип, мисалы үчүн көрүп, мисалы видеого түштү же үй алдуу, азыр ишенбей атпайбы элечи. Ошого көрсөтүп, чынында эле көрсөтчү, ошону дей турган болсо, ар биринин документтерин көрсөтүп. Ушул күнгө чейин канча үй бүлө алганга жетиштик? 400дөн ашык адамга үй алып бердик. 400дөн ашык. Жумасына мисалы канча квартира алынып атат? Бир айда кандай объем чыгып атат? Бир жуманын ичинде 35 адамга оформить этип бердик Бишкектен, жерден. Түшүнүктүү. Компанияларда мисалы көпчүлүк элдер азыр мисалы кооперативдер ирет менен ачылып атат. Силер биринчилерден болуп ачылыпсыздар. Кардарларыңыздар да көп экен. Эл коркууга себеп барбы, жокпу? Себеп дегенде көп элдерден сурасаң, мисалы кичине ишенбеген сыйып калышат. Эми мындай да, бул жакта кооператив биринчи жолу элдин оозуна эми келип атат да. Мурун кооперативдер болгон, ал Советтер Союзу убагындачы. Бирок ал убакта үйлөрдү тургузганда бир келиптечи. Азыр мисалы үчүн көптөрү квартира сыймай деткендер келишет бизгечи. Баягы же келечекке балам алып коеюн дегендер келишет. Ошолорго биз мисалы үчүн жакшы возможность берип атканыбыздын бирден бир себеби үйдү алып койсо өзүнө, квартиранын деле мисалы квартирага деле 10 000 сомдон төлөп атпайбы, 10 000, 15 000, 20 000ден төлөп атат туурабы? 15 000 квартира жок экен. Жок экен. Издейсиң да жакшы. Жок, мен квартира сыймайт деп жүргөндө 10 000, 15 000 болчу. Балким мен азыр эми сыймайт деп көрөйүн деп атам, анан 20дан кийин эми шартына жараша. Бизге мисалы үчүн эгерде 2 миллион 800 ала турган болсо 19 500дөн төлөнөт да. Айына. Эгерде 2,5 миллион ала турган болсо, где-то 15 000, 16 000ден эле тиет. Мындай 2 миллиондук үйдү алганга Бишкектен возможность бар да. Мисалы үчүн 2 миллион ала турган болсо 14 500дөн төлөйсүң. Алдан деле аз болуп калат, потому что үй алган чактычы. Мисалы мындай суроо да, мен алдым деп коелу. Ай сайын бир бекитилген сумма, мисалы 14 000 же 15 000 сомдон бекитилди, ошончадан төлөп турасың. Зато өзүң үйүңө төлөп атасың. Өзүң үйүңө төлөйсүң деп. Сол квартирага төлөгөндөн көрө өзүң үйүңө төлөп. Өзүңкүнө төлөп атасың. Бир айда, 2 айда мен кичине кыйналып калдым. Ушул айларда зарплата кармалып калды же жумуш манча жүрүшпөй калды. Ал жактарында кандай? Бизде ошолор каралган. Келип ситуацияны түшүндүрүп кетет. Өзү келип заявление жазат. Ошонун негизинде биз 1 айга мүмкүнчүлүк беребиз да. 1 жылда 1 айбы же? Жок, ар кимде ар кандай обстоятельства болуп калат да. Ошол моментте келет. Постоянно эле бере берсек, болбой калат. Потому что биз деген аркадагы адамдар дагы очередте турат да. Аларга дагы мисалы үчүн ошонун акчасы менен үй алып берип кетип атабыз да. Если тескери случай, жумушум жакшы жүрүшпөйт, майдалчы чөйдөлөп эле келип туруп эле бир эле төлөп салайын. Бир эле төлөп салсаңыз, мисалы үчүн 10 жылга договор түзсөз, 1 жылдын ичинде төлөсөз, 1 жылдын ичинде деле чыгарып берип кое бересиз. Колдонулган убагыңызга 2 000 сомдон төлөйсүз да. Бул жакта болсо үй алгандар, оформление өткөндөр. Чыногулардын баары үй алгандар.
Биякта кофе чайлар экен. Өзүм деле ачкан эмесмин. Айтып берсең болобу? Бирөөнү алып берсең болобу? Любой эле. Давай, ал бер. Мисалы, кол жеткенде бул жерге Давай. кимдин үйүнүн документин алып алган болсоң, кечирим сурайм, көрүп аткан болсоңуз, просто кол кошул дейли Султаналуу Меделбек дейт. Бул жакта баягы качан турган историялары да бул жактанчы. Бизге очередке качан турган боюнча. Кипишенинде мурун карачы элек, азыр карабай калдык. Потому что баягы заявление канча платежеспособностьтун өзүн көрсөтөт, 2 миллион 800г жазылып, мен ай сайын мынчадан төлөп берем деген максат баягы платеждорун көрсөтөт могул жактанчы. И адам кийин болсо договор об участии болот. Бул счетко акча салган боюнча. Бул договор об участии качан кирген боюнча. Баягы мен айтып берип кетпедимби, жана 25% деген боюнча могул жерден 6 ай плюс минусун айтабыз. Андан кийин баягы график могул жерден ай сайын төлөгөн боюнча. Ошоп. Так, ошондо получается айына 17.500 төлөп атат. 17.500 төлөп турган боюнча. Андан кийин мына үй алган боюнча могул жакта. Бул январда турупту же ноябрда? Январда турупту. Январдын 29-унда турган экен бул жердечи. Мына числосу турбайбы? Биз менен турган. Андан кийин уже үйлөрдүн документтерин алып келип берген боюнча болот. 14-июньдабы? Бул уже документацияларын изучать этип баштаганыбызда бизчи. Керектилер бар, пропуска этип таппай жүргөндөрчү. Июндун 16-сы оформление болуптур бул жерденчи. Ушуну канча ай болуп кетти? Январь менен июнь бул 6 ай. Январдын 29-у, июньдун 6 ай. 5 жарым ай. Значит, мунун издеген убактыбыз да бар да. Издеген убактысы бар. Бул жерге разрешение бергенибиз да. 6-сында разрешение бергенбиз да. 026. 14-күн издеттир да. 14 күн издеттир. Январь кошулбай калат да 29 болуп атпайбы? Аны кеч почточу. Февраль, март, апрель, май, июнь 5 ай да. 5 ай болуп калат. Андан кийин бул жердеги договор займ. Бул займда ай сайын төлөгөн. Жана 2000 сом кошумча бул жагын бөлүп, бул бизден алган акча 1 миллион 882 миң 500 сом бизден акча алган да. Андан кийин бул бизге 10 жыл эмес, адан азыраак эле жаздырып коюптур. 108 айга. Ошондо 12 ай болгон 9 жылга жаздырыптыр. Бул деле бир жакшы да. 5 сом 10 сомдон эле разница берилет. А так жылы эртерээк эле кетип атпайбы? Ар бирине бөлүнгөндө бир 10 сом 5 сомдон разница бергени менен ай сайын төлөйм. Бул жакта банкта эмес, мисалы, типа башында көп төлөп барат, анан аягында азайып кетет деген эмес, бир сумма эле бекитет. Бир эле сумма эле кетет да. Бир сумма. Технический паспортто. Техпаспорт. Бул копияларын кое алабыз да бергечи. Оригиналдары биз өзүбүз ячейкада сактайбыз. Силерде мисалы адамдардын күтүү кезеги очередте ачык-айкын көрсөтүлөбү? Мисалы мен келдим. Онлайн баары көрүнүп турат. Катталгандан баштап үй алгынчакты көрүнүп турат. Мисалы келдим, Аскарбеков Элдос, мисалы 130-орунда мына жылып-жылып келет ошон кете берет да. Мисалы үчүн сиз 500-чү болсоңуз 449 ушундай болуп кете берет да. Бирден 449 дегендечи канча болуп калат эле? 500-чү примерно болгондо мисалы эми ылдый түшүп кете бересиз да. 500-чү болгондон кийин 499 болуп кете берет да, мындай айткандачы. Получается, мен ошо очередке турганда сөзсүз түрдө акчанын баарын алып келип бериш керек эмес, мисалы 25%, 30%. Жок, биз деген ошо 25%-ты алып туруп, биз алдыдагы адамдарга, очередте турган адамдарга биз үй алып беребиз ошонун негизинде. То есть бересиң, катарга турасың, мисалы очередке. Очередке турасыз, андан кийин биз 25%-ны кайда кетет деп турган болсоз, биз алдыдагы очередте турган адамдарга үй алып берип кете беребиз да бул нерсени. Потому что баягы возможно бир адам деле бул нерсе өзү уюм деп айтып кетпедимби? Биргеликте топтолуп бири-бирибизге жардам берип кетип атабыз. Ашар жолу. Анан эгерде эч ким келбей калса дагы биздин баягы 2 жылдан бери иштеп атабыз. Азыр бизде мүмкүнчүлүк бар. Үй алып берип кеткенге уже айдан айга жылган сайын любой үй алып берип кетебиз. Бул кандай болуп кетет деп турганбыз.
үй алгандар бар. Ошолор ай сайын төлөйт. Андан кийин очередде тургандар бар. Алар төлөшөт. Андан кийин накопительный программа бар. Ушунун негизинде эле минимум дегенде 20 адамга алып беребиз да. Азыркы учурда. Бул кардарлар менен сүрөттөрбү? Бул 300-чү адамга биз Оштон алып бергенбиз. Бул 100-чү адамдыкы. 200-чү адамдын сүрөтү жок экен берде. 200-чү bizde YouTube каналыбызда бар. Кстати, YouTube канал ылдый ссылкасын калтырып коебуз. Кирип өзүңүздөр да кененирээк маалымат алсаңыздар болот. Уруксатпы? Уруксат. Бул деген уже биздин көйлүк. Бул жактан баягы свидетельство алганбыз. Иштегенге баягы жаңы ачылганыбызда 15 октябрь 2019 ачылганбыз. Келечек туракчы кооперативи. Андан кийин биз мурун Акунбаев 198де болсок, ал жерде баягы офис кичине эки болчу. Азыр биз чоңураак офиске келген үчүн кийин кайра биз бияктын адреси менен койдук да. Түшүнүктүү. Процентин минусовать этип 75%-ын жазганыбызда болчу. То есть, получается, октябрь 15-тен баштап төлөп баштайт. Ай сайын 12.947 сомдон. Ооба. И жана айтып өткөндөй банктагыдай эмес бул жак. Мисалы банкта основной сумманы полностью башында айлар коюп салат. Биринчисинде башында основной суммадан эмес банкта, наоборотунан. Биринчисинде процент төлөп, андан кийин отстоймость основной суммадан кыскартып кетет. А бизде уже сразу эле кыскартып кетет да. Ошол сыяктуу дейм да. Банкта кичине баш айланып өрөт. Башында башка сумма, аягында башка сумма, ортосунда башка сумма. Бизде процент эмес да, биздеген проценти жок иштеп атпайлы. Ошол үчүн отстоймосттан кыскартып баштайт да. Примерно мындай экен. Түшүнүгүз боюнча. Калькуляцияга эле салып койбойсузбу андан көрө? Ошону эле бөлөсүз. Жок, мен көрсөтүп 1 миллион канча экен ошол жерде? 1 миллион 450. 450. Муну бөлөбүз канча экен? 120 ай. Так, 112 ай. Ой жок, 120 экен. Да, 112 тура эле, 112 ай. Бөлүп салсак, размал. 12946. 12947 болуп турат. 47. Тыйын тыпырларды биз 120 сом алып кетейин деп жүрчү. Круглый тетебиз. 12946. Тыйын тыпырга чейин аштаган кезиңер, Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү күндө интервью жүрүп жаткан учурда бир нече кардарлар келип, колдоруна документтерин алып, үйлөрүнө оформление кылып аткан учурлар болот. Аларды тартканга жетишпей калдык, бирок дагы бир кардарыбыз келип калыптыр. Элже, саламатсызбы? Саламатчы. Уйгут болсун. Рахмат. Бүгүн алдыңыз. Бүгүн алдык. Сиз качан очередке тургансыз? Келечекти кайдан уккансыз? Мен келечекти интернеттен көргөм. Келип консультация алып кеткем. Анан март айында келип очередке тургам. Азыр уже үйлүү болуп турабыз. Үйдү алууга уруксат келди, мынакей очередиңиз келди деген кайсы ушу сентябрь айында болду же? Август айынын 6 августта мага чалган. Уже сиздин очередиңиз келди, үйдү карап алып бериңиз деп. Биздин документация боюнча уже бир аз жыл сентябрдын 21 болуп калды да. Үй издеп, документтерди текшерип, карап алгычы. Бүгүн алып атасыз. Бүгүн алдым, Кудайга шүгүр. Алыңыздар, келечек кооперативден алдабайт. Биздики дагы 5 айдын ичинде эле келди, 6 айга чейин эле. Алдык, сүйүнүп турабыз, үйлүү болуп. Да бир жол кут болсун. Сыры болбосо канча сумма болду ушул үйдү тапкан үйүңүздөр? $20,000 болду. Жер там. Жер үй. Жер там, анын канча пайызын сиздер, канча пайызын азыр кооператив төлөп берип атат? Биз 25%-ын төлөгөнбүз, калганын кооператив төлөп берип атат. Буюрса эми өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдө эртең балким 10 күндөн 15 күндөн кийин уже жашай баштайсыздар. Буюрса. Все, тогда куттуктайбыз. То есть силер азыр мисалы 2021-жылы алып берген үйлөр үй ээлери менен 2031-жылга чейин кызматташасыңар мындай. Ушул сыяктуу эле силерде мисалы азыр 1000ден ашык клиентура мисалы. Клиентура 1000ден ашыгыраак бар. Ошолорго дагы баягы ушул нерсе менен эле үй алып берип кете беребиз да. То есть компания мындай өзүнүн именно иштөө мөөнөтүн узакка чейин койгон. Келечекке мисалы үчүн бүгүнкү күн менен жашабайбыз да, биз уже эртеңки күн менен жашашыбыз керек да. Бүгүнкү күн менен эле жашай турган болсок, эл келип атканда ар бир адам максат коюп келип атат. Ошого биз мындай болот деп ар бирибизди по полочкам түшүндүрүп беребиз. 25%-ын берсес,
6 ай плюс-минус деп айтып атабыз депчи. Андан кийин керкүлөр бар. Биздин акыбыз бар, вступительный 4% болчу. Азыркы моментте биз акция кылып атабыз. Өзүбүз октябрдын 15-inde 2 жашка толгондун негизинде элге жакшы мүмкүнчүлүктөн бири тартылып атабыз. Бул деген баягы керкизи 80 миң деп коелу, 2 миллионго турган адам биздин 80 миң сом акыбыз бар эле. Азыркы моментте эгерде 10 жылга ала турган болсо, бул жок 10 жылга алып атканда эле, кандай эле? 7 жылга ала турган болсо, 7 жылга ала турган болсо 3% менен киргизебиз. Эгерде 4 жылга алам дей турган болсо, 25 эле берет. 4 жылдын ичинде төлөп бүтөм дей турган болсо, ага уже 2% менен киргизип атабыз да. Адан кийин болсо 25 эмес, 35-ин же 40-ын же 50-ін берем дей турган болсо, 1%тен өйдө көтөрүп атабыз да. Мындай айтканда 1%ке кирем дей турган болсо дагы биз мурун 80 миң сом алып атсак, азыр 20 миң сомго биз акция кылып атабыз да. Өзүбүздүн ачылыш октябрдын 30-на чейин иштейт бул. Октябрдын 30-на чейин, октябрдын 30-на чейин эгерде кызыккандар болсо, бир аз арзандатып атканда келип өзүңүздүн үйүңүздү алып. Ой, бир аз эмес, вообще эле арзан болуп атат. Менин айтышым боюнча да, меники бир аз деген дегенде элестетип коюш, 80 миң сом мурун 80 миң сом алып аткан болсок, 4% акысын. Азыркы моментте биз 20 миң сомго чейин баратпайбы? 20 миң сомдон не выше болот. Разница бар уже. Бир аздан да бир аз болуп атат. Өзүңүз эмне болуп бул жумушка кирип калгансыз? Бул Келечек турак жай кооперативине келген мурун булдан тышкары менин агентством бар болчу, Кыймылсыз мүлк. Ошондо баягы иштеп жүрүп, элдин көптөр эле ипотека менен алып, ар кандай случайлар болот да, мындай үй ала албай, документтери туура эмес болуп калып, ошондой болуп. Ипотека жагынан да бир аз акча көбүрөөк төлөп калат экен дегенден биз баягы бир-эки изучать этип, келечекте ошол элге ыңгайлуу, кандай ыңгайлуу кылсак болот, ошол мүмкүнчүлүктү карадык да көбүнчө өзүбүз. 10 жыл бою карасак, анан кандай болот? Корктуңар эле? Коркунуч аябай болгон. Потому что элдин ответственность алыш бул оңой эмес да. Жөнөкөй нерсе эмес да. Деген целый бир семьяга жардам бериш. Мага мисалы үчүн бир 3 жыл мурун же 4 жыл деп коеюнчу, 4 жыл мурун бирөө жарым айта турган болсо, сен ушунча адамга жардам бересиң, эле маған сенин идеяң ушунча 400дөн ашык адамга азыркы учурда айтып атам. Ушунча адамга жардам бересиң десем, мен айтат элем, ишенбейт болсун да өзүмөчү. Койчу депчи. Башында любой жерде эле азастан алып бересиң да. Азыркы моментте мисалы бир айда, по-моему, бир жумада 35 оформить эттикпи? Бир жумада 35 оформить этсек, биз аны былтыркы жыл болсо 1 жашка толдук дегенде канча болчу? Ошондо приблизительно 35 болчу да. Азыр биз деген бир айда 600 ушундайды оформить этебиз да. Азыр 180 разрешение берип коесуң, таппай атат да көптөрчү. А если тауып келсе бизге вообще сонун болот эле. 86 адамга акчабыз даяр толугу менен. Ошолор алса, күнүнө разрешение өрүп кете беребиз да. Күнүнө мисалы 2 күндө бир 3 адам, 10 адам, 15 адам ушундай разрешение өрүп кете беребиз да. Сонун. Демек, былтыр бир жылда кылып аткан планда азыр бир айда кылып калдыңар ошо? Бир жумада. Былтыркы мен ойлогон эмес, мынчалык адам ушунча келет депчи. Биз ойлогондон дагы 3 эсе 4 эсе келишип атат да. То есть 2022-жыл, скажем, дагы компания бир аз өскөндөн кийин уже бир жумада же болсо бир айда бир 150-200 сделка жаап турганга мүмкүнчүлүк болот. Мүмкүнчүлүк болуп калат, Кудай кааласа. Анда биздин көрүүчүлөрүбүзгө баарына мынакей дагы бир жолу айтып өтөлү. Эгерде суроолор пайда болгон болсо, өзүңүздөр мынакей Бишкектеги же Ошто же Кара көлгө барып мынакей кеңселерине келип консультация алсаңыздар болот. Баардык байланыш номерлерди, Instagram баракчаларын ылдыйга бекитип койгонбуз. Ошол жактан карап, окуп, чалып билсеңиздер болот. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, Элеман. Рахмат. Жакшы бир демилге менен чыгыпсыздар. Буюрса ошол демилгеңиздер ишке аша берсин. Айтканыңыздай эле уже толтура айтайын, бир определенный бир числону айтып эле коеюн, мынча биле жетинчи жүрүп, иши колуңардан келгенче жардам бере бериңиздер деген. Рахмат, келип ушинтип баягы сүйүндүрүп кеткениңиздерге чоң рахмат. Келип кеткениңиздерге.